Erkin Hacı ağabızda Maten ababız menen jakın alakada bolgon. Көп учурларда ата баладай бирге болушуп, маркумдун уулдары Шералы, Эсеналы агалары менен да катарлаш жүргөн. Сайфид Булан Шах Фазил тарыхый мемориалдык комплексин кайра жаратуу коомдук фондусунун түзүүчүсү жана жетекчиси, Жалал-Абад облусунун айбагындагы бир катар касиеттүү жерлердеги күмбөздөрдү калыбына келтирүүнүн демилгечиси жана демөөрчүсү катары жасаган ополтоодой иштери менен бизди тааныштырып, көзү тирүү кезинде Матен аба анын мындай аракеттерин колдогондугун, көп ирет кеңештерин бергенин айтып түгөтө албай жатты. Бұл кіші жана эжем менен Барвиха деген сталинский дача деп коет. Барвиха деген мальчик. Как первый секретарь обком, бывший как депутат Союза катары. Анан bir күн звонок этип калды, Эркин деди. Мен согушта жарадар болгондо деди. Подмосковьеда Пушкина деген жерге келип жатканмын деди, жарадар болуп. Мен ошол жерди көргүм келип атат деди. Çolpan'da albaysın beceğin bolup durup şakı barıp gelmeliyi dedi. Puşkina'ga ecem, matekem, Çolpan törtüğüs bolup bardık. Barıp glavuraşımla uçlaştık. Ayttı, biz soğuştan jaradar bolgan saldatlar şu nemede jatkanmız, Tura dedi. Künüge dedi Bratski могила var. Künüge ölüklerdi alıp gelip kömgön jer kayakta dedi. Men 4 adam birge jatkan bolsak, 3'e ölgön dedi. Men tiri kalgam. Degen anan glavuraş başlap barıp bizge ошол жанагы ölgön saldatlarını kömülgön jerini көрсөттү. Мол жактан bir güldü alıp Matekem ошол жерге кетип баратканда, ошол жерден туруп жанында туруp Matekem көздөн жаш агып атканын мен ошондо көрдүм. Шакен кайтыш болгондо дагы көздөн жаш алган эмес Matekem. Баласы кайтыш болгондо дагы. Жанында, күчүндө вактысындағы ушул жумушка сарп кылды. Тәртиптин артынан ушунчалык нарынды көтөрдү. Ушул эле оюн монументип Өзбекстандан келишкен кадырлуу конокторуна да баяндап, алардын ооздору кыңырая ачылып калды. Ошондой адамдардын иши көп улуттуу элдин биримдиги менен дүйнөдөгү теңдешсиз мамлекет гүлдөгөн да дешип баш ийке олтурушту. Men Acıga ketip baratkanımda 2006 жылы барып Матеке патаңызды бериң, мен Acıga даярданып келдим эле. Сиздин патаңызды алып кетейин деп келдим дедим. Кучакташып мени 3 жолу өптү. Ошондо мен оюма кетти. Мен көрбөй калат окшойм бул кишини деп. Себеби Матекем бирөөдү эч качан өпкөн эмес. Биз чолпулдатып өбөрчүбүз бартып, бирок бул киши общем öpkün emez de. Ошол жерде 3 жолу öptü da анан батасын берип, ошол менен мен чыгып кеттим. Коллекция билесиң. Мен Acıda жүргөндө бул киши көз